Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам доорунда Мадина шаарында чиркөө бар эле. Жана жөөттөрдүн сыйына турган жери бар эле. Эч кимисин буздурган жокты. Бузган да жок, буздурган да жок. Жаман мамиле кылдырган да жок. Меккенин тургундары пайгамбарыбызды, сахабаларды үй жайын тартып алып кууганда, хижрат кылып айласыз Мадинага көчүп кетишти. Аз эле киши эле. Бирок 10 жылдан кийин 10.000 адам болуп Меккеге киргенде, мүмкүнчүлүк толук болуп турганда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам кандай мамиле жасады? Айтты, бүгүн деди, бүгүн кечирим күн деди. Бүгүн эч кимге тийишмей жок, өч алмай жок бүгүн деди. Бардык сахабалар эмнени эңсеп турушат эле, пайгамбарыбыз баш болуп Каабаны зиярат кылып намаз окуйлу деп өч алалы эмес. Болбосо элестетиңиз, бирөө сиздин үй жайыңызды тартып алып сизди кууган болсо, анан сизге мүмкүнчүлүк берилди. Өч алганга 100% не кылат элек? Биз биринчи очередь өч алат элек да. Бүт нерсени унутуп коюп, өзүбүздүн динибизди дагы, өзүбүздүн урп адатыбызды дагы, улут уру эчтекени калтырбай, ошону биринчи өч алып, анан ойлонот элек да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам не кылды? Бүгүн деди, өч ала турган күн эмес деди, бүгүн кечире турган күн деди. Бардык Меккенин тургундары, капырлар 100% жөөт, мушрик, бутка сыйынгандар эле. Үйгө кирип, жуунуп, таранып, жаңы кийимдерин кийип күтүп турушат. Азыр келип бизди чекеден бирден муздайт деп. Бардыгы күтүп турушат. Сөп муздайт да. Адам ошондой кылыш керек өзү. Дүйнөнүн системасы ошондой. Колуңа күч келди, сени капа кылгандарды чекеден муздаш керек. Система ошондой эле алардыкы. Күтөт, эч ким жок. Кирди, өзү келиштиби, сурайт бири-биринен. Келди, кирдик, толуп тура. 10.000. Канаанан эч ким эшиги такылдабайт го. Үн кыйкырык чыкпайт го. Алар деди Каабанын айланасында. Чыдай албай аягында Хинда, Абу Жахалдын аялы, Хинда эң өзү көп зыян келтирген ошол эле да. Bir kuldu жалдап, Вахшини жалдап, Hazret Hamza radıyallahu anh'ını öldürtken ошол эле заказ кылып, кулак мурдун kesken ошол эле, ошончолук таш боор аял үстүн жабып, акырын Каабанын жанына барып, мусулмандар эмнени пландашты, дагы эле ой жаман да. Мусулмандар эмнени пландаштырып жатат, кимди биринчи боштайт экен деп жанына барса, мусулмандар Каабанын айланасында дуа кылып жатат. Ya Allah, Hindага хидаят бер, туура жолго келип калсын деп. Үйгө кайтып келип айтты, биз ушунча жыл булардын канын ичсек деди. Бүгүн өч ала турган күнү биз үчүн Аллахтан деди. Жакшылык сурап жатышат. Хинда мусулман болду. Хинда бул мамилеге чыдай албады да, айтты, ушунчалык жамандыкка, ушунчалык жакшылыкпы деди. Менин каным ичсе болот эле го булар деди. Жок, менин акыретим ойлоп дуа кылып жатышат. Хинда чыгып мусулман болду. Абу Суфиян мусулман болду. Чекеден адамдар мусулман болуп жатат. Себеп мамилени көрүп, динде өч алуу жок, динде зыян берүү жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бул сөзү жөн эле айтып койгон жок. Жасап туруп иш жүзүндө анан айтты. Ислам дини бизге жакшылык каалоону эле үйрөтөт. Ислам дининде мыкаачылык жок, өч алмай жок, кекчилдик жок, душмандык жок. Ислам дининде кечиримдүүлүк бар. Ошол күнү канча киши мусулман болгон болсо, Hazret Халид бин Валид радıyallahu anh баш болуп, Хинда дагы, Абу Суфиян дагы эң атактуулардан чекеден адамдар мусулман болду. Айтты, мусулман болбогондор дагы кыжалат болбогула, жашай берсин деди. Эч кимге тиймей жок деди. Ошондо Меккеде мусулмандар да, мусулман эместер да жашай беришти. Бирөө-бирөөдүн бир тыйынына да зыян берген жок, бирөө-бирөөдү бир сөгүп да койгон жок. Болбосо ушулардын үйүндө жашап жүрөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтты, Каабанын ичине бир киргим келатат деди. Каабанын ачкычы бир жөөт үй бүлөдө. Айтты, баланчада деди, чакыргыла алып келсин ачкычты. Жөөт үй бүлө, семейни бардыгы. Мусулман эмес. Пайгамбар алейхиссалам Hazret Ali radıyallahu anh ачкычты алып берди. Пайгамбар алейхиссалам эшикти ачып кирип, намаз окуп, чыгып, эшикти бекитип, кайра ошол адам өзүнө берди. Айтты, ачкыч деди, силердин үй бүлөңөр менен кылымдардан бери Каабанын ачкычын силердин үй бүлөңөр коргоп келатабы? Бул ачкычты биз албайбыз деди. Бул силердин үй бүлөңөрдө эле калат деп кайтарып бергени үчүн 14 кылым өттү. Бүгүнгү падыша дагы ошол үй бүлөдөн ачкычты алып алган жок. Бүгүн дагы ачкыч ошол үй бүлөдө, падыша киргиси келсе ошол үй бүлөдөн суранат, белектерин берет, акчаларын алар барып ачып беришет. Эмнеге? Пайгамбарыбыз алган эмес ачкычты дейт.
Bizge keldi biйлик, alıp kelem açkычты. Kaabanın açkычын ошол жөөт үй бүлөдө турду. Айтты, бул адилеттүүлүк dedi. Бул пайгамбарда эле болот деп туруп, үй бүлөсү менен мусулман болду. Бүгүнгө чейин ачкыч ошол үй бүлөдө. Замзам суусуну bir үй бүлө карайт эле, тазалап нары бери кылып келгендерге суу толтуруп таркатып, бүгүнкү күнгө чейин ошол үй бүлө Замзамдын ээси. Меккенин имамы дагы эмес, Саудиянын падышасы дагы эмес. Ошол үй бүлөнүн карамагында. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сукия Замзам, Замзамды коргоочулар, кароочулар ушул үй бүлө деп калтырып кеткен. Ошонун урпагы, укум тукуму карап келатышат бүгүнгө чейин. Бул адилеттүүлүк, бул адамгерчиликти жасап, анан айтты, дин жакшылык каалоо деди. Ошого туугандар, биз ошондой пайгамбардын үммөтүбүз. Мүмкүнчүлүгү 100% болуп турганда дагы кечирген пайгамбардын үммөтүбүз. Меккеде калбады көп жыл. Ушундай калгысы келип турса дагы кайтып Мадина Мунавварага кетти. Меккеде мусулман болгондор мусулман болду, калгандар өз боюнча, бирок бир жашоо көрсөтүп кетти. Элдер мурдагы капыр боюнча кала албады. Күндө мусулман болуп жатат, мусулман болуп жатат. Тез аранын ичинде бардыгы мусулман болушту. Мусулман эместер көчүп кетишти. Ошон үчүн Мекке мусулмандардын, Кааба мусулмандардын колунан күч менен тартып алынган, бирок мусулмандарга кайтарылып бергенде мухаббат менен кайтарып берилген. Мусулман болуу менен, кечирим менен, жумшактык менен, мээримдүүлүк менен кайтарып берилген. Ошондуктан биз дагы туугандар, дин жакшылык каалоо. Мен мусулманмын. Биринчи орунда бизди ушул нерсе кармап туруш керек. Андан кийин биз түрдүү улутка, урууга бөлүнөбүз. Андан кийин түрдүү өлкөгө бөлүнөбүз, түрдүү көчөгө, районго, класска бөлүнөбүз. Бирок эң жогорку деңгээлдеги биздин аталышыбыз мусулман болду. Биз Аллахтын кулубуз, сүйүктүү пайгамбарыбыз Азирет Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам үммөтүбүз. Бизге пайгамбарыбыз ушундай дин үйрөткөн. Өч ала турган дин эмес бул. Бул кечире турган дин. Ошого айтты, ад-дину ан-насиха. Дин таң атканча намаз окуп, кечке ороза кармоодун аты деген жок. Дин деди, жакшылык каалоодун аты деди. Эми бүткүл дүйнөдөгү мусулмандарга, бүткүл дүйнөдөгү капырларга жакшылык каалоо бизге милдет болсо, үйүбүздүн ичиндеги адамдарга жакшылык каалоо биринчи очеретте го. Ата энебиз, аял бала чакабызга жакшылык, биз ар бир адамда өз жакшылык бар. 90% жакшылыгыбыз бар. 5-10% анча-мынча үйрөнгөн бир жаман адаттарыбыз бар, бирок мусулман өзү 90% жакшылыктан турат. Бирок эмнегедир ошол жакшылыгыбыз, ошол сылыктыгыбыз, ошол жумшак сөздөрүбүз үйүбүзгө келгенде түгөп калат да. Үйүбүзгө киргенде ар бир адам кичине орой болуп, серьезный болуп, ата энебизге жагат туугандар. Биз ошол эле кичинекей болуп эркелеп жүргөнүбүздө. Жашыңыз канчага чыкса деле. Жашыңыз канчага чыкса деле ата энеңиз сизди бир серьезный бир бай же бир директор же бир муфтий болуп көргүсү келбейт. Сизди баласыдай көргүсү келет. Ошого ата энебизге ар дайыма эркелеп, аял бала чакабызга ар дайыма жакшы мамиле жасап, караңыз, бүткүл адам затына жакшылык каалаш милдет болсо, үйдүн ичиндеги мага тиешелүүлөргө жакшылык каалаш канчалык деңгээлде милдет болот? Бирге иштегендерге канчалык деңгээлде жакшылык каалаш милдет болот? Ар бирини колдоо көрсөтүп, жардам берип, сөзүбүз менен, өзүбүз менен, кеңешибиз менен, тажрыйбабыз менен иштеген жерде, жашаган жерибизде мусулман капыр бардыгына жакшылык каалоо. Аллах эмне берген болсо, сиз устасыз, бирөө өтө кыйналып жатат учурда. Мен убактым бүттү эмес, күндө мажбурлаган жок да, бир жолу жардам берип коелу. Соодагерсиз, бирөө келди, акчам жок, бир жолу жардам берип коелу, мисалы. Ошон үчүн бизден үй бүлөбүзгө, жакындарыбызга, кошуналарыбызга, кесиптештерибизге, бирге жашагандарга пайда гана пайда болуш керек. Элдер билиш керек, сиз келе атасызбы? Сизден зыян жок. Сиз сөкпөйсүз да, теппейсиз да. Сизден коркпош керек, эч ким коркпош керек. Эч ким коркпош керек. Эмнеге? Адам карышкырдан коркот, кабак иттен коркот, жылан чаяндан коркот, адамдан да коркот. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, ад-дину ан-насиха. Дин, ислам дини, бул жакшылык каалоо. Жүрөгүбүздө болуш керек ошол. Иншаллах менден жакшылык эле жетет. Ниет кылабызбы? Ар бирибиз. Болгону биринчи ниет, анан иш жүзүндө.